Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мектепте деген темада сабак өтөбүз. Здравствуйте, ребята! Сегодня будем проходить тему мектепте, в школе. Биринчи көнүгүү. Жаңылмачты көркөм окугула, тилиңерди жатыктыргыла. Выразительно прочитайте скороговорку и повторяйте. Көк көпөлөк көкөлөп өтөт. Көп көпөлөк көкөлөп өтөт. Төрт көпөлөк бөлөк өтөт. Эми батыраак айтабыз. Көк көпөлөк көкөлөп өтөт. Көп көпөлөк көкөлөп өтөт. Төрт көпөлөк бөлөк өтөт. Көпөлөк бабочка көкөлөп өтөт. Высоко летят. Экинчи көнүгүү. Фонетикалык көнүгүү. Көпөлөк деген сөзгө фонетикалык талдоо жасайбыз. К слову көпөлөк делаем фонетический разбор. Канча тамга, канча тыбыш бар экенин жазабыз. Пишем, сколько букв и сколько звуков. Эсиңерге туткула. Гласные А, Э, Е, О, Ö широкие, кең үндүүлөр. Анткени биз бул үндүүлөрдү айтып атканда оозубузду кең ачып айткандыктан булар кең үндүүлөр деп аталат. Когда мы произносим гласные как А, Е, О, Ö, мы раскрываем рот широко, поэтому они называются широкие гласные, кең үндүүлөр. Гласные как И, У, Ü, узкие гласные, потому что когда мы их произносим, мы раскрываем рот узко и произносим. И, У, Ü деген үндүүлөр, булар кууш үндүүлөр. Анткени биз бул үндүүлөрдү айтып атканда оозубузду кууш ачып айтабыз. Кууш, узко. Каждая широкая гласная имеет свою парную созвучную узкую гласную и наоборот. Ар бир кең үндүү өзүнө жуп болгон кууш үндүүлөр бар. Мисалы, А, И. Бул экөө жуп. А, И парные, созвучные. Анан наоборот. Анан тескерисинче И, А. Булар жуп үндүүлөр. Парные гласные. А, И, А. О, У жана У, А. А бул исключение. А это исключение вместо О. Ö менен Ü, Ü менен Ö. Үчүнчү көнүгүү. Ар бир схемага ылайыктуу сөздөрдү жазгыла. Подберите подходящее слово в каждой схеме. Үлгү, образец. А варианты. А, И. Жуп үндүүлөр А, И. Парные гласные как А, И. К этим парным гласным подходит слово как алты, потому что мы здесь видим первую букву А и последнюю И. И деген сөзгө, деген үндүүлөргө эки деген сөз жуп болот. Мына башы аягы И. Ошондой эле Б вариантын карайбыз. К парным гласным как И, А у нас подходящее слово бычак, потому что здесь есть узкие гласные как И широкие гласные как А. Бычак. И, деген сөзгө жибек деген сөз туура келет. Парным гласным как И, подходит слово жибек, потому что здесь присутствует И, Е. Также заполняем остальные парные гласные как О, У, А, Ö, Ü, Ö. Төртүнчү көнүгүү. Ырды көркөм окугула. Прочитайте перевод песни Шаинского
учат в школе. И спойте ее на русском и на кыргызском языках. Ырды көркөм окуйбуз жана Шаинскийден учат в школе деген ырындай кылып ырдайбыз. 5-чи көнүгүү келгиле таанышалы. Давайте вспомним, как надо знакомиться по-кыргызски. Салам, привет. Салам, привет. Сенин атың ким? Как тебя зовут? Менин атым Акылай. А сенин атың ким? Меня зовут Акылай. А тебя как зовут? Менин атым Азат. Меня зовут Азат. Тааныш болуп жүрөлү. Будем знакомы. 6-чы көнүгүү таанышуу кырдаалын түзүп, өз ара сүйлөшкүлө. Разыграйте диалог знакомства с кем-нибудь из ребят. 7-чи көнүгүү Акылайдын жомоктогу каармандар менен таанышып жаткан кырдаалын түзгүлө. Акылай еще не знает этих сказочных героев и хочет узнать, кто они, что она спрашивает, что они отвечают. 5-чи, 6-чы, 7-чи көнүгүүлөрдү ооз эки аткарабыз. 5, 6, 7 упражнение выполняем устно. 2 жана 3-чү көнүгүүнү жазуу иретинде аткарабыз. 2 и 3 упражнение выполняем письменно. 4-1-чи көнүгүүнү ооз эки аткарабыз.